Салам алейкум достор. Бүгүнкү темабыз ата менен баланын ортосундагы мамиле кандай болуш керек. Канткенде үй бүлөдөгү баланын тарбиясына атанын орду кандай деген бир суроо келди эле. Ошого колуман келишинче силер менен кеңешүү, баарлашуу жана ушул кеңеш катары силер менен сүйлөшкүм келип атат. Урматтуу достор, негизи бир уяны бир эле куш салбайт да, ар дайым эки куш салат. Ошондой эле уя бир эле адам тарабынан жасалбайт. Ошондуктан сөзсүз түрдө бир уянын курулушу дагы, балапандардын пайда болушу дагы, андан тышкары дагы сөзсүз түрдө баланын тарбияланып, күчтүү болуп тарбияланып чыгышы үчүн дагы сөзсүз түрдө апанын кандай орду болсо, атанын кандай орду болсо дагы апанын ошончолук эбегейсиз бир орду бар. Бала төрөлгөндөн баштап эле баардык нерсени биринчи ошол сезим, тую сезимдери менен кабыл алат. Эң башта эриндери, андан кийин кучактоо, андан кийин көз. Ошого окшогон баардык сезимдери тую сезимдер болгонот. Бирок эгерде ошо тую сезимдерин ала турган болсок, эрин ошо эриндердин тегерегинде эле, көз көздө эле. Бирок эң чоң сезим, тую, мындай айтканда денебиздеги жери, орду бул эң чоң эле бул биздин денебиз да. Ошондуктан биз эң көп кучакталганга, ошол башыбыздан сыланганга, артыбыздан сен азаматсың, сенин колуңан келет дегенге баарыбыз өмүр бою муктажбыз. Ар дайым эгерде бала кезибизден кыз бала болобу, эркек бала болобу айырмасы жок, атасы, апасы ар дайым колдоп, кучактап, сенин колуңан келет, сен азаматсың, сен алтынымсың, сен сулуусуң деген сөздөр ар дайым биз муктажбыз. Баардыгы тең балдарына келечегин кең жана ийгиликке жетишин каалайт да. Баардыгы тең балдарым эртең эчтекеге муктаж болуп калбаса экен, үйү болсо экен, жери болсо экен, шаардан үй алып коеюн деген нерсенин баарын ойлошот. Бирок эң маанилүү нерсе биз бакканга аракет кылып атабыз да. Урматтуу достор, малды багылат, бала тарбияланат. Тарбия деген нерсе эмне? Эң башта бул баланын сезимдерин толук кандуу жашашына шарт түзүп берүү. Эркиндик, эрктүү, жоопкерчиликтүү жана күчтүү болушун кааласаңыздар, эң башта балдардын сезимдерине тоскоол болбошубуз керек, ата-эне катары. Бул кандайча тоскоол болуп атабыз дегенде, мисалы күлбө, баспа, турба, эмне күлүп атасың, эмне туруп атасың, чуркаба. Жана ал эмес кээде апалар дагы балам жыгылып кетесиң, чуркаба. Ал ысык тийбе, бул жерден чалынып кетесиң деген ар кандай өзүнүн ошол кайгы, капасы менен баласы ошо жыгылып кетпесе экен деген ой, сезими тилекке каршы көп учурда пайдалуу жагына караганда зыяндуу жагы көбүрөөк болуп, баланын чоркок жана мындай айтканда бир нерсени кылайын деген далалатына ар дайым тоскоол болуп калат да. Кылам дегендин ордуна ошо кыла албайсың деген сезим, программа мээсине ар дайым мындай айтканда таамай чыга баштайт. Ошондуктан биз балдарыбызга, кыздарыбызга сөзсүз түрдө ишенишибиз керек, сөзсүз түрдө колдошубуз керек. Эгерде бир 10 жашка чейин гана эмес, өмүр бою биз кучакталганга, колдонгонго, ар дайым бизди кубаттап турган адамдарга муктаждыгыбыз бар. Көптөгөн үй бүлөлөр айтат, апалар өзгөчө, келиндер, мени жолдошум кубаттабайт, колдобойт дейт. Кээ бир учурларда болсо, менин жолдошум такыр бала тарбиялага бизге мындай айтканда өзүнүн салымын кошпой атат. Негизи баланын жашоосунда, бала тарбиясында атанын орду кандай деген бир суроо келди. Урматтуу достор, бала сөзсүз түрдө атанын мээримине муктаж. Атаны мындай айтканда ата зоо деп айтылат го. Ошон үчүн бүгүн силерге мына ушундай бир зоого чыгып, атайын бир көрсөтөйүн дедим да. Психологиялык жактан адам ушундай зоого чыкканда эмнени сезет? Бүт нерсе кичинекей экенин көрөт, туурабы? Карасаңар, айлананын баары кичинекей. Биз болсо чокуда турабыз да, баардык нерсенин баары бут астыбызда тургандай кичинекейдей сезилет. Бул дагы бала атасын зоодой көрөт да. Атасы ар дайым колдойт, атам бар дейт. Атам мени ар дайым жардам берет дейт. Атам менен мен мактанам, сыймыктанам дейт. Атасы эгерде спортсмен болсо, бала дагы сөзсүз түрдө спортко кызыгат.
эгерде атасы жакшы сүйлөгөн болсо ошону тыңшап туруп бала дагы ошо атасына окшоп сүйлөгөнгө аракет кылат. Атасы билбейм чачын мынтип сылаган болсо бала дагы ошентип чачын сылап же болбосо оозун мындай сүрткөндү үйрөнөт. Анткени үйдөгү эң жакындары атасы менен апасынын кыймыл аракети балага мындай айтканда абадай, суудай ушунчалык керек, муктаж. Эгерде үй бүлөдө ата келатканда атасынан сыйлап, атасын урматтап, атасынын айткан сөзүнө кулак салып туруу, бул ар бир, мисалы биз бала кезибизден чоңойгонубузда кандай келдик, атабыз келатат дегенде атабызды укчубуз. Бирок эгерде ата үй бүлөгө эч кандай бир салым кошпосо, эч кандай бир апа менен атанын ортосунда мамиле бузук болсо, эгерде ортолорунда ишеним жок болуп калса, тилекке каршы ошол баланын жана кыздын эртеңки күнү үй бүлө курат экенин, эртеңки күнү бирөөсү ата, бирөөсү апа болоорун көп азыркы жаш ата энелер ошону эсинен чыгарат да. Негизи биз балдарды тарбиялап, эртеңки күнү алар ата болоорун, эртеңки күнү алар апа болоорун эң биринчи эч качан эстен чыгарбашыбыз керек. Ошондо балдарыбыз Кудай буйрса бир гана коомго жакшы адамдардан болуп, мындай айтканда бир коомдун мүчөсү катары гана калбастан, эң негизгиси жашоодогу бир ордун таап, бир үй бүлөнүн мындай айтканда учун тартып, бир ата катары, бир апа катары үй бүлөнүн ордун табыш үчүн сөзсүз түрдө өздөрү дагы ошол уюткуну үй бүлөсүнөн көрүш керек, атасынан көрүш керек, апасынан көрүш керек. Эгерде эми кандайдыр бир тагдырдын айынан атасы жок болуп калган болсо, анда атасы жөнүндө апасы эч качан жоктотпой жакшы сөздөрдү айтып, атаң мындай болчу, атаң жакшы киши болчу дегенге окшоп жоктотпогон көптөгөн апалар бар да. Ушу Жалал Абадка барганда жакшы бир сөздү уктум, бир окуяны. Ушу бир апа сөзсүз түрдө атасы каза болуп калган, атасын жоктотпош үчүн ошол бир костюм шумун илип коюп, ошол костюмдан ар дайым акчаны алып, азыр атаңдын костюмунан алып берейин деп балдары акча сураганда, же болбосо атаңдын костюмунан ал деп, ар дайым ошо атасынын атын атап, атасын жоктоткон эмес экен да. Эгер кандайдыр бир себептерден балким ажырашты, балким башка бир болгон окуялар, ушундай учурлар болуп калган болсо, ошондо дагы эч качан балага атаң жаман болчу, ошон үчүн ажырашып кеттик дегенди мен сунуштабайм. Бала кандай болбосун атасын издейт, кандай болбосун апасын издейт. Ошондуктан ар бирөөбүз мындай айтканда түбүбүздү издейбиз. Каяктан келгенбиз, каяка баратабыз деп. Үй бүлө куруп атканда дагы чоң аталарыбыз менен, тегибиз менен ар бирөөбүз сыймыктангыбыз келет. Урматтуу достор, мына көрүп атасыздар, Ысык көлдүн жээгинде бир тоонун, зоонун үстүндө чыгып алып, атайын сиздер менен баарлашып атабыз. Бир үй бүлө, бир уя сөзсүз түрдө бир эле куш менен курулбайт. Сөзсүз түрдө эки куш экөө тырманып алып, шымалаңдап, сүйүнүп уя курат экен. Азыр эле бир досубуздукунда ушу уяны көрүп атам, бир чабалекейдин. Экөө ушундай тыбырчылап, бири-бирине сүйүнүп, эки бир жумурткасы бар экен, азыр басып атат. Ишенесиңерби, ошол куштардай болгонго аракет кылсак жок дегенде. Биз адамдар эми акыл эстүү дейбиз. Эси дагы бар, эрки дагы бар дейбиз. Ошондуктан өзгөчө аталарга, бир туугандарга кайрылат элем. Жашоодогу көп адамдар, билбейм, мал баккандар малын тааныйт, машина айдагандар машинесин тааныйт, футбол көргөндөр футболчуларды тааныйт, жерлерди тааныйт, сууну тааныйт, билбейм, ким кандай адис болсо ошол ишин жакшы билет да. Урматтуу достор, эң башта ата катары ошол 4 жаштагы, 5 жаштагы уулуңарды же кызыңарды канчалык тааныйсыңар? 12-ге келип калган өспүрүм жаштагы уулуңузду канчалык тааныйсыңар? 15 жаштагы кызыңыздын шарты, мындай айтканда муктаждыгын канчалык билесиңер? Апасы эле сүйлөшөт, апасы менен сүйлөшсө жетет деген нерсени мен сунуштайт элем, андай нерсе болбойт.